Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Ta'alaga maqtolor aytib Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar aytib bugünkü tüz efirden özübüzün көрсөтүүбүздү баштайбыз. Урматтуу бир туугандар, биз Марал FM-дебиз. Ошондой эле bizdi 24 TV'dan tüz efirden görсөңүздөр болот. Андан сырткары Марал FM-дин Facebook баракчасынан да, ошондой эле Насат Медианын Instagram'dan дагы bizdi tüz efirden görсөңүздөр болот. Biz адаттагыдай эле имам Мухасибийдин Рисалатул Мустаршидин туура жолду издегендерге кат деген китептен баштайбыз. Андан мурда мына кийип турган маскабызды чечип алганга аракет кылабыз. Анткени бардыгыбыз көчөдө мына ошондой кийип жүрөбүз. Албетте көзөнөк таккандар үчүн бир аз ыңгайсыздык бар. Ошого карабастан эмне муну тагып жүрүү баарыбыздын мойнубузда азыр жарандык милдетибиз. Ал эмес мусулмандыктагы милдетибиз, урматтуу бир туугандар. Ал эмес кол кап. Ошондой эле кол кап кийип жүргөн учурда дагы анын чечүүнүн жол жобосу бар. Жөн эле чечкенге болбойт. Оң колуңуз менен сол колду баштап аткан учурда, урматтуу бир тууганыңыз, мына астынан алып туруп, мына ушинтип чечип чыгарабыз. Мындай кылып туруп, ал эми экинчисин чечип атканда ичине колубузду салабыз дагы ичине. Анан ошондон кийин момундай кылып чыгаргандан кийин гана ошентип чыгара турган болсок, ошондо биз кол капты туура чечкен болуп эсептелер экенбиз. Көчөгөдө жүргөндө кол кап менен жүрсөңүздөр, бул дагы ошол биздин докторлор айтып аткан тартиптин чек арасынын катарына кошулат. İmam Muhasibi özünün kitabında aytat: "Fasbut ala mahjatil haqqi ala mahajjatil haqqi ta'tika mawaddatul halqi" deyt. Sen dayıma hakikatin yolunda жүрө турган болсоң, анда бүт калайыкты махабаты сага келе берет дейт. Адамга жагынам эмес, урматтуу бир тууганым, Кудайга жагынам деген сөз менен түшүнүк менен жашай турган болсо, иншалла Кудай Таалам ал адамды бардык адамдардын жүрөгүнө, көкүрөгүнө махабатын берип коет. Адамдарга жагынам дегенде көп адам көптүр, алар бара жагыныш кыйын, а бирок Кудайга жагынам деп акыйкаттын жолунда, акыйкаттын изинде кете турган болсоңуз, иншалла Кудай Тааламдын элдери, журтту бардыгы сизге өздөрүнүн махабатын, урматтуу бир туугандар, эмне берет деген сөз келип чыгат. Бул боюнча имам Ахмадтын окуясы көп айтылат. Имам Ахмад бин Хамбал өз убагында ошол жанагыдай Кур'ан-ы Карим жөнүндө туура эмес ындай бир акыйда таралып, Кур'ан-ы Карим махлук деген сөз айтылган учурда, махлук эмес, ал Кудайдын сөзү деген акыйкат сөз үчүн көптөгөн сыноо кабылынган. Ошол сыноонун бардыгынан адам жеңип чыккан. Айтар узун сөз, өзүнчө бир кезегилин айтарбыз, урматтуу бир туугандарым. Бирок ошол адамдардын бардыгы эмне мына имам Ахмадты азырга чейин жакшы көрүп, имам Ахли Сунна вал Жамаа деген ат менен эмне бардык урмат сыйлап көрүшөт. Узун тарых, узун кысса. Ошол кыссалардын биринде аны ошол жанагыдай туура эмес сөздү сүйлөйсүн, адамдардын бардыгын туура эмес жака багыт бересин деген учурда имам Ахмад ошондон баш тартып, жок, мен акыйкатты сүйлөйм да, акыйкаттын ордунда калган улуу имамдарыбыздын бири. Wasduq fit talabi taris ilmel basairi ve tabdu laka uyunul ma'arifi ve tumayyiz bi nafsika ilme ma yaridu aleyka bi halisi tawfiqi. Talap kılууda çınçıl bol deyt. Elbette tarikаттын, tasawuftun alımlarının sözünde talap kılуу degende bul Kudaydı taanуу, Kudayga jakın bolууну talap kılуу, tarikattın jolunda Kudaydın mындай bir akıйкатын bilүүгө болгон аракетте talap kılganda чындап talap kıl. El görsün dep, же уйкусурап эмес, өзүңдү 100% берип, ниетиңди түздөп, ошол talap kılууда чынчыл бол, көкүрөк илимин мураска аласың дейт. Адамдын көзү менен көргөн илим, андан кийин адам көкүрөк менен көргөн илим болот. Вастук фит талап. Талап кылууда чынчыл бол дейт, сен көкүрөк илимин мураска аласың. Адам көзү менен көрбөгөндү көкүрөгү менен, көөдөнү менен сезип көрө турган болот. Көзү көр эч нерсе эмес, бирок
көкүрөгү сокур болгон андан дагы жаманыраак маселе. Көкүрөгү сокур деген урматтуу бир тууганым, мына кече биз сүйлөп атып, коңшулардын акысы жөнүндө бир аз сөз болуп, коңшунун суу сагат деген учурда биз айттык, Кыргызда бир макал кеп бар, жаман эркек жер корuyт, жаман аял ер корuyт деп. Десем, мына бир туугандарыбыздын бирөөсү, биз сыйлаган жигиттердин бирөөсү келип, аялдар деле күйөөсүн кызганат да, эмнеге антип айтасыз, мамлекеттин жерин коруш керек, эркек деген эмнеге антип айтасыз дегенде сөздү сүйлөйт да. Бул кыргыздын кылым карытып, сен эмес, сени чоң атаң эмес, менин чоң атам эмес, о кылымдан бери келаткан акыл кептеринин бири бул. Бул деген жанагыдай мамлекеттин жери эмес, балким коштуначылык, бир азыраак жери болгондо, талаадагы жайыт болгондо, башка болгондо эркектердин жайыт талашканы туура эмес бул деген. Коңшулар анча-мынча урматташып, бири-бирин өтүп кетет. Бүгүн сенин коюңо, анын кою эртең сенин жайытыңа келет. Ымылдашпаша деген маани урматтуу бир тууганым, бирөөнүн байлыгын тартып ал деген сөз эмес, жерди корогондо этиетирээк бол деп, бул коңшучулук, огород маселесине айтылган маселе. Элем жамангат жер корuyт дегени кызганыш керек. Кызганбаган аял жок, эркек жок. Бирок ошонун бардыгы чегерасы менен болуш керек. Бирок эле кыяматтын бардыгын сала бербеш керек деген маани. Бул макалдын эч кандай чегарадагы турган аскерлерге тиешеси жок. Ал башка маселеге таандык. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде. Мына ушул чегараны мамлекеттүүлүктү караган, мамлекет чегарасын караганга айтылынат. Бир сөздү башка бир сөзгө уруп, аны жалпылаштырып айта берген туура эмес маселе. Анан ушул сөзүбүздү чыгарып туруп, анан башка бир маселегече итаат кылыш керек, карантинде маска тагып жүрүш керек, көчөгө чыкпаш керек деп айтып атсак, анан ошол ичин катарында жанагыдай, эгерде сен падыша болуп элде итаат кылганды кааласаң, анда сен да падыша итаат кыл деген маани айтылынса, бул деген адилетсиз падышага, адилеттүү падыша палан түкүн деген Абу Ханифа имам Шафинин сөздөрүн келтирип, анан ошол падышалар менен отурган аалымдар анан мындай фатва жегенде палан түкүн дегенде сөздөрүн баарын айтып, эмнеге мындай деп айтса, сабырдуулук сүйлөш керек, алым деген мындай болуш керек, мен жөн эле сөзүңүздү истата келтирдим деген сөздөрдү бирөөлөр келтирип атат да. Итире берет, кервен жүрө берет, унчукпай коеюн деген башында жазып кайра өчүрүп салдым. Бирок айтылган сөздү туура түшүнүш керек. Анан кийин ойлоп калдым, Салижан Жигитовдун ошол кыргыз каякка барса баарын чиритет деген мындай бир кыргызга күйүп айткан сөзүн анан бурмалап чыгып, Салижан Жигитов сотко бериш керек экен. Кыргыз эмнеге антип айтат? Кыргыз ошо сага окшогондор айткан, кыргыздын бардыгын эмес, кыргыздын ичинде сага окшогондорду, сөздү буруп сүйлөгөндөрдү, анан акылдуу акыл үйрөткөндөргө ошол айтылган маселе. Адамдын көзү көрүп туруп, бирок көкүрөгү көрбөй турган болсо, өтө эле оор маселе урматтуу бир туугандар. Ошондуктан итире берет, кервен жүрө берет маани берүүнүн кереги жок. Итаат кылуу биздин мойнубуздагы милдет. Адилеттүү падыша, адилетсиз падыша эмес урматтуу бир тууган. Элдин ынтымагы деген маселе. Элдин ынтымагы үчүн сага кээ бир учурда зулумдук жетип атса дагы, итаат кылуу биздин мойнубуздагы милдет. Бул биздин динибиз. Бул биздин динибиз. Анда сен итаат кылгыңды көчөгө чык, ошол жанагыдай коронавирус менен ооруп аткандар менен өш жатап алып, жылаңачтанып алып, сен итаат кылгың келбей турган болсо, маска такпай эле кой, каалагандай көчөгө чыгып жүрө бер. Эмне деген тескери тетериңдик сөз мындай бир адамдын ыркын буза турган. Ушундай болбош керек. Адамдар сөздү туура түшүнгөнгө аракет кылыш керек, жана туура түшүнүш керек. Эгер түшүнө албасаң, унчукпай эле коюш керек деген маани келип чыгат. Олтуруп ал арнекейин жазып интернеттен адамдардын баарын удургутуп, андай кылган таптакка туура келбейт. Анан дагы аалым деген олуттуу болуш керек, сабырдуу болуш керек. Сабырдуу болуп эле атабыз, сабырдуу болгон жерде. Бирок сөздү оозунан бузуп сүйлөп аткан жерде, улуу адамдардын, залкалардын туура сөзүн туура эмес чечим кылып аткан кезде андай болбойт да. Кандай кыргыздын тарыхынын бардыгы, бакалакаптын бардыгы сен келгенде эле бардыгы бүгүн бүтүп калыш керек болобу? Бирөө келип эле баары токтотуп коюш керек болобу? Жок, андай эмес. Кыргыз көчү улана берет, улана берген анча мунчалардын эч кандай тиешеси жок эле иншалла. Вастук фит талаби тариф элмел басаир. Талап кылууда чынчыл бол, көкүрөк илимин мураска аласың. Табдулака уюнул маариф, марифаттын булагы саңа көрүнөт дейт. Кудайды таануу, кудайды билүү, акыйкатты көрүү, бул көкүрөгү менен көрө турган ошол маариф таануунун булагы саңа ачыкталат. Эгерде сен Кудайдан акыйкаттын жолун чындап издеп сурап аткан болсоң. وَتُمَيِّزْ بِنَفْسِكَ عِلْمَ مَا يَرِدُ عَلَيْكَ بِخَالِصِ تَوْفِيقٍ. Жана саңа келген толук ооматтын себебинен өзүңө келген нерселердин илимин өзүң ажыратып биле баштайсың дейт. Эгерде сен ошол акыйкаттын жолуна түшкөн болсоң, эгерде сен акыйкаттын жолун табууну чындап каалап, чын ниетиң менен түшүп, ошол Кудай таануунун жолунда аракетиңди чындап көрө турган болсоң, анда Кудай салам сага оомат берет. Ошол оомат деген сага келген иштерди илгеп,
ылгап, илге ала турган касиет сага берилет. Бул деген ошол көкүрөктүн көөдөндүн көзү деген сөз болуп эсептелет. Fa innama sabqu liman amila. Чындыгында амал кылгандар озот. Окуган эл озот, окубаган тозот дегендей, ошол окуганда амалдын катарына кошулат, амал кылыш керек. Бир кызык окуя айтылат, мына бүгүн интернетте жүрөт, урматтуу бир тууганым, тарых китептеринин биринде кайсы бир жылдары ошол Ирактагы мусулмандарга тумоо оорусу каптап келгенде, жөөттү молдолор айтышып, отургула чыкпагыла оору жугат десе, мусулмандар Кудайдан келгенди көрдүк деп отуруп жөөттөр кырылбастан мусулмандар көптөрү кырылып, ал эмес кээ бир аялдар бүтүндөй кырылып кеткендиги тарыхый булактарда айтылынып жүрөт да. Демек, урматтуу бир туугандар, амал кылган озот. Амал кылуу эмне? Ошол жанагы жөөттөрдүн каргышы бар, өзүң билбе, билген тилин алба деген. Демек, өзүбүз билбесек, билген доктурлардын тилин алып, амал кылып итаат кыла турган болсок, иншалла ушул кыйынчылыктан дагы толук түрдө чыгып кетебиз. Wal khashyatu liman alima. Ал эми Кудайдан коркуу кимге насип болот десе, билген адамга. Акыретти билген адам, азапты билген адамга Кудайдан коркуу болот. Акыретти билбегендер Кудайдан коркпойт, сөздү буруп кое берет. Эмнеге мага чоңуз келет, сөзүңдү сата келтирдим. Сатаны этегенде жазып атпайсыңбы буякта? Сен андайсың, мындайсың дегендердин бардыгын сен эле түшүнгүң келбесе, элдин баарын толук түшүнүп турат, урматтуу бир тууганым. Ошондон коркуш керек. Мына ошондой эле, урматтуу бир туугандар, мына жана Кытайда бир окуя катталгандыгын билдик, биз айтып атабыз бардыгыбыз, бир канча окуя. Ошол карантин учурунда үй бүлөлөр көбүрөөк ажырашып кетип аткан маселе. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын ичинде дагы үй бүлөлөрдө ызычуу көп болуп, аял эркек урушуп аткан, айрыкча эркектер зулумдугун көрсөтүп, аялдар ошого чыдай албай ызычуу болуп аткан учурда, урматтуу бир туугандар, келгиле кайрадан өзүбүздү бир сыйра сабырдуулукка чакырып алалык. Эркек эркектей болуп, аял аялдай болуп, жанагы айтып аткан сөз вал хашияту лиман халима, билген адам коркот дейт. Акыреттин азабы бар, акыреттин сурагы бар. Бүгүн мына бүттү, азыр шам болот. Бир аздан кийин куптан болот, эртең башка күн атат. Бүгүн 4-апрель, эртең апрелдин 5-и, 4-ү кайра келбейт, келген 5-и дагы кеткен бойдон кайра келбейт. Ошондой эле ар бир күнүбүз бул биздин өмүрүбүз кыскарып барат, ар бир күнүбүз өлүмгө жакындап бараткан күн деген сөз. Ошол жерге барганда эмне үчүн ызычуу чыгардык, эмнеге ушундай кылдык деген суроолордун баарына жооп беребиз. Келгиле урматтуу бир туугандар, ушул күндө аз өмүрдө бирибиз урматтап, сыйлап, көңүлүбүздү көтөрүүгө аракет кылалык. Эгерде биз бир тууганыбызды көңүлүбүздү көтөрө албасак, эгерде биз жубайыбыздын көңүлүн көтөрө албасак, андалардын көңүлүн эч ким көтөрө албайт. Сиз билесизби? Сиздин жубайыңыз сизге бүтүндө ааламдын бардыгынан арзып, өзүн тени жанын багыштап турмушка чыккан адам. Ал жалгыз аял заты сиздин көзүңүзчө жылаңаш жүрө ала турган. Энеңиз да жылаңаш жүрө албайт, кызыңыз да жылаңаш жүрө албайт. Ал жалгыз аял заты, эгер ошол адам ачка кала турган болсо, ага сиз, урматтуу бир тууган, күнөөкөр болосуз. Ошол аял зат сиздин балдарыңыз төрөгөн, кийимиңизди жууган, тамагыңызды бышырып берет. Анча-мынча аялдык кылып тилин чыгара турган болсо, аны кагып силкөөнүн кереги жок. Балким макул айым, жаным, күнүм деп алдап, соолап, көңүлүн көтөрүп, кулагына кымбат сөздөрдөн куюп, ушул кыйын күндөрдө өтүп кетишибиз керек. Кудай Таалам эркектерге акыл, сабырдуулук берген, аял эмес талак берүү маселеси эркектин колуна берген. Анткени аял заты жүрөгү жеңил болот, жүрөгү назик болуп, тез турушуп кетпесин. Эркек урушса да ошону көтөрөт, сабырдуулук кылат деп туруп эркектин колуна берген. Демек, урматтуу эркектер, агалар, инелер, бир туугандар, инелерим, балдарым, кээ бирлер, урматтуу бир туугандар, келгиле ушул күндөрдө сабырдуу болуп, чыныгы эркектик намысыбызды бекем кармап, үй бүлөнүн мындай бир медери катарында, тиреги катарында ушул күндөрдө олуттуулук менен мамиле кылып койсок, иншалла бул күндөрдө өтүп кетет. Балдарыбызды, кыздарыбызды, келиндерибизди куурубастан, аларды урушпастан, алардын көңүлүн чөгөрбөстөн, заар чачпастан, кыйын болбостон, аларга колдон келген шарттар түзүп берүүгө аракет кылсак, иншалла Кудай Таалам жакшылык берет. Эгерде ким өзүнүн карамагындагы адамдарды жоготууга учурата турган болсо, ошол адамга күнөөгө жетиштүү дейт. Сиз адамдардын тамак ашынан башка да алардын көңүлүн чөкпөшүнө, көңүлүн милдеттүүсүз дагы, өсүшүнө милдеттүүсүз. Алардын тарбиясына, илим билимине милдеттүүсүз. Бүгүнкү күндө дагы ошолор стресске кабылып кетпестен, ушул күндөрдөн аман-эсен оолак жетелеп чыгып кеткенге дагы, урматтуу бир тууганым, сиз милдеттүүсүз. Билиңиз, билген адам коркот дейт. Ваттаваккулу лиман васика. Ишенген адам тобокел кылат.
Кудайга тобокелди ким кылат? Кудайга ишенгендер кылат. Кудайга тобокел кыла албагандар, булар Кудайга ишене албагандар. Демек тобокелди катуу кылыш керек, себептерин карманып тобокел кылыш керек. Кудайга тобокел дегенде көчөгө жылаң ачып кетпеш керек. Масканы тагып, колгапты кийип, колдон келген жанагыдай колдорду тазалап, адамдар менен контактта болбостон, чогулган жерге барбастан, керек болсо үйдөн чыкпастан себептерин кылып, анан Кудайга ишенип тобокел кылсак, мына ошол тобокелчилик болот. Илгери Азирет Умардын убагында бир адамдар мечитте отуруп алып отурушкан экен. Эмне отурасыңар десе, Кудайга тобокел кылдык деди. Дегенде, силер тобокел кылган жоксуңар, силер жалкоолук кылдыңар, таваккул кылдыңар деп бардыгы мечиттен кубалап чыгып, барып иштегиле, иштеп андан кийин Кудайга тобокел кылгыла деди. Вал хауфу лиман айкана. Ошондой эле Кудайдан чындап коркуу бул якин менен Кудайга ишенгендерге. Кудайдан якин менен, анык ынаным менен Кудайдын бар экендигин кыямат күнүн биле албагандар ишене албайт. Ким коркот Кудайдан? Ошол якын ишенгендер. Демек Кудайдан коркпой уурулук кылбасаң, Кудайдан коркпой адамдардын сөзүн бурмалап жеткирип атсаң, эптеп адамдарды козгоп, ошону өзүңө кошуп алып, ызычы кылгың келип, ошонун атактуулардын аты менен, ошону менен өзүң атактуу кылгың келип алып, жармашкың келип, бир телешкага учкашкың келип аткан болсо, демек сен Кудайдан коркпой атасың, урматтуу бир тууганым. Кудайдан корккон адам бул Кудайды якын билген адам. Коркпогон адам демек Кудайга ишенем дегени менен Кудайга якын, анык ишеними жок деген сөз болот. Вал мазиду лиман шакара. Ошондой эле кимдегин Кудайга шүгүр айткан болсо, Кудайым ага көбөйтүп берет. Кимдегин Кудайга шүгүр айткан болсо, Кудайым ал адамга көбөйтүп берет дейт. Ва алам أن ما يصل العبد إليه من الفهم بقدر تقويم عقله وموجود علمه فتقواه لله وطاعته. Bilgin deydi. Pende kaysi bir түшүнүккө жетсе, адам намаздын дамын сезе турган түшүнүккө жетет. Адам жакшылыктын, ырахатын тата турган түшүнүккө жетет. Адам Кудайдын астындагы ибадатта турганда өзүн эң бактылуу адам катары сезе алат. Кээ бир адам аялынын, балдарынын, ата-энесинин, бир туугандар, эл журттун кызматында болгондо ошондон ырахат алат. Демек адамдын түшүнүгү оңдолду. Адам жакшылык кылуудан ырахат алат, адам Кудайга сыйынуудан ырахат алат, адам күнөөдөн качуудан ырахат алат. Адам ушундай асыл түшүнүктөргө жетет. Эмне менен жетет десе, би кадри таквими акылихи, акылын түздөгөндүгү үчүн. Ал деген эмне? Ал акылын түздөйт. Ал туура аңдайт. Акылы бар, бирок ошол акылды башка жерге эмес, акылды туура жерге иштетет. Кээ бир адамдардын ичинде ушундай нерсе бар, адамдардын сүйлөгөн сөзүнүн бардыгы ката, меники гана туура дей берет. Ошентип олтуруп, ыйыктык, бул касиет, бул нарт насил дегендин баарын көчөгө шыпырып таштап, өзүнүн билгенин гана айта бере турган болуп калды. Чындыгында ооздук, баканооздук мына ушул акыркы 15 жылда өтө өөрчүп кетти. Бул дагы токтой турган учур келди. Мына интернеттен жазып аткан, элди бузуп аткан, регионалдык, улуттук кастыкты козутуп аткандар чекеден кармалып атат, кармала берет. Туура, адам зат мынчалык эркиндикти эч качан көргөн эмес. Бул эркиндик эмес. Бул деген ооздук, бул деген башаламандык, бул токтолуш керек. Адам айткан сөзүнө, кылган ишине жооп берүү учур келиш керек. Менин пикирим деп айткандагы болбойт, урматтуу бир тууганым. Менин пикирим эмес, ошол сенин пикириңи таразага салып туруп, туура экенден кийин гана билдирүү керек. Азыр эртең менен турат дагы бетин жууп элек, оюна келгенде менин пикирим ушул демократия деп эле сүйлөй бере турган адамдар чыгып калды. Жок, андай эмес. Демократия көпчүлүк адамдардын пикири. Көпчүлүк эл туура деп аткан нерсени, ошону демократия колдойт. Ислам да, урматтуу бир тууганым, акыйкат болгон нерсени сөзсүз түрдө колдойт. Би кадри таквим акылихи. Же башка бир маселеде би кадри такдим акылихи дегени ошол акылын өзүнүн эңсөөсүнөн жогору койгон адамдар ошондо түшүнүккө жетет дейт. Ва маужуди илмихи, бар илими менен. Адам илим алмайынча жакшылыкка жете албайт. Фатакваху лиллахи, жана таквалыгы Кудай үчүн болгондор, Кудайга таат ибадат кылган. Биринчиси акылын оңдогондор, жана акылын өзүнүн эңсөөсүнөн жогору койгондор, жана бар илимине амал кылгандар, Кудай Таала үчүн таквалык кылып, Кудай Таалага итаат кылгандар, мына ушулар касиеттүү түшүнүктөргө жетишет деди. Фамен вахабаллаху лахул акла.
وأحياه بالعلم بعد الإيمان وبصره باليقين وعرفه عيوب نفسه فقد نظمت له خصال البر. Adamga жақшылыктын мончоктору кантип тизилип калды деген суроо келет. Имам Мухасиби айтат: кимде ким дейт, Кудайым ага акыл берсе жана ыймандан кийин илим менен аны тирилтсе, адам болуп ыйманды боло албаган адам, илим ала албаган адам бул өлүк адамдай. Кудайым кайсы бир пендеге акыл берсе, жана ал пендени ыймандан кийин илим менен терилтсе, жана якый менен анын көкүрөгүн көздүү кылса, адам данышман болот. Адам көзү менен көрбөсө да көкүрөгү менен баардыгын таанып билип турат. Жана ошондой эле өзүнүн айыптарын биле турган болсо, адам өзүнүн айыбын биле турган болуп, өзүнүн айыбын санай турган болсо, бул да Кудайдын берген ооматы. Эң жаман нерсе өзүнүн айыбын көрбөйт, айткан сөзүнүн баары туура деп, башкалардын баардыгын туура эмес деп эле кекенип сүйлөй бергендер, мына ушул балеге калгандар. Акылдуу адам, Кудай оомат берген адам, бул өзүнүн айыбын санай алган, көрө алган, өзүн өзү сындай алган адам. Раматылык Салижан Жигитов мына ушундай адам эле. Өзү да кыргыз эле, өзүн да сындайт эле, кыргызды катара сындайт эле. Мына ошо сында олтуруп, ошо кыргыздын кээ бир мындай бир уктап калган, жанагыдай бир жерлерин ойготкусу келген ушундай адам эле анын сөзүн алып келип туруп, ал туура эмес сүйлөгөн палан түкүн дегени, албетте бул сөздү барктай албаган, сөздү сүйлөй албагандык, сөздү түшүнө албагандыкка жатат. Фақат нузимат лаху хисалул бирри, ушул адамга жакшылыктын мончоктору тизилет деди. Жакшылык эмне? Фатлубул бирра фит тақва. Жакшылыкты таквалыктан изде дейт. Жакшылыкты таквалыктан изде. Ва хузил илма мин ахлил хашя, жана илимди корккон, Кудайдан корккон адамдардан ал дейт. Илим алганда эле маалыматы бардын баарын ала бербеш керек. Илим алганда ошол илими бар экен деп илим сүйлөп аткан ала бербеш керек, балким ошол такваданбы, аманатка бекемби, айткан сөзү туурабы, жокпу, ошол таквалык кылып атабы, жокпу деген маселе болуш керек. Акча келгенде адаларам дылгабай калабы, жокпу деш керек. Кээ бирлерди билебиз, бүт ааламга маселе айткандар бар, адамдарга акыл үйрөткөндөр бар, бирок адаларамга келгенде ылгабай калгандар бар. Ылгабай калган бар. Ошол арамдан деле, адамдан деле, адалдан деле оозуна кирген баарын жей бере тургандар бар. Жок, андай болбош керек. Таква болгон, хашия болгон, Кудайдан корккон, хушу, худу болгон адамдардан, ошондой аалымдардан илим алыш керек. Урматтуу бир тууганым. Ана мына бул жерде Азирети Имам Фирuz Абадидин Басаиру Завит Тамиз фи Латаифил Китабил Азиз деген 2 томдук китебинде ошол таква адамдарга сүйүнчүлөр жөнүндө айтып, Кур'ан-ы Каримде 27 жерде 27 башка таква инсандар үчүн сүйүнчү айткан жери, урматтуу бир тууганым, кездешер экен. Ошолордун биринекин айтып берсек, биринчиси мына ошол таква адамдарга булар кереметтер менен сүйүнчүнөт. Кудай Таала бул адамдарга керемет берер экен. Аллазина аману ва кану яттакуна лахумул бушра дейт. Ыйман келтирип таквалык кылган адамдарга аларга сүйүнчү болсун. Кандай сүйүнчү? Буларга бериле турган кереметтердин сүйүнчүсү. Ал бушра бил ауни ва нусра. Таква адамдарга сүйүнүч болот. Аларга Кудай Таала өзү көмөккө келип, алардын жардамында болот. Инналлаха ма'аллазина тақау. Акыйкатта Аллах Таала таква болгон инсандар менен бирге деди. Биргелик бул деген көмөк, бул деген жардам. Биз сени менен биргебиз деген сөз, биз сага көмөк көрсөтөбүз, биз сага жардам беребиз деген маани. Андан кийинки урматтуу бир тууганым, ал бушра бил илми вал хикма. Ошондой эле таква болгон адамдарга Кудай Таалам илим берет, жана буларга хикмат берип, ар нерсени өз ордунда сүйлөй тургандардан кылат. Ин таттакуллаха яж'ал лакум фуркана. Эгер Кудайдан коркуп таква боло турган болсоңор, Кудайым силерге фуркан, ак менен караны, адал менен арамды ажыратып бере турган касиет берет дейт. Жана башка көптөгөн таквалыктын өзүнүн, урматтуу бир туугандар, 27син келтирген. Бул эми ошол Имам Фирuz Абадидин өзүнүн китебинде келген маселе. Мисалы үчүн, таква болгон адамдарга ал-юср ва сухулат фил амр, иши жеңил болот, тапкан тутканы жеңил болот, жолу ачылат деген сөз. Мисалы үчүн Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде ва ман яттакиллаха яж'ал лаху мин амриhi юсра. Кимде ким Кудай Таалама таква боло турган болсо, Кудайым ал адамдын ишине жеңил
жеңилдик берип коет дейт. Ошондой эле таква адамдарды кыйынчылыктан чыгарат. Камырдан кыл suurugандай аны suuruп алып чыгып кетет. Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде айтат, урматтуу бир туугандар. "Ва ман яттакиллаха яж'ал лаху махража." Ким Кудай Таалага таква боло турган болсо, Кудайым ал адамдарга дайыма жылчык ачып берет дейт. Ошол жылчыктан бул чыгып эч качан бул жылчыгы жок калып кетпейт. Бул дайым балык. Ошондой эле таквалык ырыскысы кем болот. Эгерде кимден таква болсо, Кудайым ага ырыскыны кең кылып берет. Ваярзуху мин хайсу ла яхтасиб, өзү ойлобогон, күтпөгөн жерден ырыскыны берип коет. Уурулук кылба, арамды ойлобо, адалды ойло, ырыскыны сага Кудайым берет. Кээ бир адамдар бар, адамдардын жакшы жагын көрө албайт. Адамдардын жаман жагын көрүп айтып сайрап дейт, ага балким дуада кылган жери жок, урматтуу бир тууганым. Анан дин боюнча сүйлөгөндө, ошол дин маселесин так туура түшүнбөй туруп, бир-эки маалымат алып сүйлөй бергенде, адам ошону менен балким туура эмес жака, тозоктун төрүнө кирип кетиши толук түрдө мүмкүн. Иншалла сабактардын биринде мына ошол итаат кылуу маселесинде ошого биз кеңири токтолобуз. Албетте сага жагат жакпайт, ал башка маселе, бирок Кудайдын шарияты түз айтылуусу кажет болуп эсептелет. Анан дагы айта турган бир маселе, ушул күндөрү кол бош болуп калып, жол бош болуп калып, интернет кенен болуп калып, адамдардын көпчүлүгү эмес, балким кээ бири ылайым жок эле болуп калсын, ошол убактысын зына менен өткөрүп аткандар бар. Көздүн зынасы, кулактын зынасы, түгөнбөгөн порно кинолор, фильмдер жана башка нерселерди көрүп, уят нерсе менен таң атырып, күн батканы билинбейт, таң атканы билинбейт. Ошентип олтуруп адамдар тозокко түшө турган болот. Ушул оор акыбал эмне үчүн келди? Ошол күнөө иш кылган үчүн, алдуу алсызын басып алып жегендик үчүн, адилеттүүлүк болбой аткандыгы үчүн келип атат, урматтуу бир тууганым. Аракештик ачык болуп, сойкулук ачык болгон үчүн, сүткорлук жайнап кеткендиги үчүн келип атат, урматтуу бир тууганым. Эми эгерде ошентип олтуруп, дагы үйлөрүбүздө тооба кылбай, зикир кылбай, намаз окубай, уят кинолорду көрүп, уят нерсени сүйлөп айта бере турган болсок, анда оорунун кетиши кыйын болот. Кудайым шерменде кылбасын. Антпегиле биз улуу элбиз, нарктуу элбиз, насааттуу элбиз, аксакалын сыйлаган элбиз, урматтуу бир туугандар. Сөздүн кадырын билген элбиз. Келгиле, урматтуу бир туугандар, оңдололук. Биринчи ниетибизди оңдололук. Ниетибизди оңдоп, сөзүбүздү оңдоп, көрүп аткан нерселерибизди оңдоп, Кудайдын астында бир таква пенделерден болсок, Кудай Таалам кыйын иштен чыгып кеткенди баарыбызга насип кылат. Кудай Таалам баарыбызга жакшылык берсин.